20 bölüm. Душманга каршы согушка чыкканыңда, алардын аттары менен майдан арабалары эли сеникинен алда канча көп экенин көргөнүңдө, алардан коркпо. Анткени сени Мисыр жеринен алып чыккан Кудай Теңириң сени менен. Согушка кирериңде ыйык кызмат кылуучу келип, элге кайрылып, мындай десин: Кулак сал, Исраил, силер бүгүн душмандарыңар менен согушасыңар. Жүрөгүңөр опколжубасын, тынчсызданбагыла, коркпогула. Анткени Кудай Теңириңер силердин душмандарыңар менен салгылашыш үчүн, силерди сакташ үчүн силер менен бара жатат. Көзөмөлдөөчүлөрүңөр болсо элге мындай деп айтышсын: Ким үй салып ага кирелек болсо, ал үйүнө кайтсын. Себеби ал согушта өлүп калса, башка бирөө кирип алат. Ким жүзүмзар отургузуп, анын түшүмүн жыйнай элек болсо, ал үйүнө кайтсын. Себеби ал согушта өлүп калса, башка бирөө анын түшүмүн жыйнап алат. Ким убадалашып коюп үйлөнө элек болсо, согушта өлүп калбашы үчүн, колуктусун башка бирөө алып албашы үчүн үйүнө кайтсын. Көзөмөлдөөчүлөр элге дагы мындай деп айтышсын: Ким коркок, суу жүрөк болсо, ал бир туугандарын майтартпаш үчүн үйүнө кайтсын. Көзөмөлдөөчүлөр булардын баарын элге айтып бүткөндөн кийин, элге аскер башчыларды дайындашы керек. Шаарды басып алганы жакындаганыңда ага тынчтык сунуш кыл. Эгерде ал сени менен тынчтык келишимин түзүүгө макул болуп, сага дарбазасын ачып берсе, анда шаарда жашаган бардык эл сага салык төлөп, кызмат кылсын. Эгерде ал тынчтык келишимин түзүүгө макул болбой, сени менен согуша турган болсо, анда шаарды курча. Кудай Теңириң аны сенин колуңа салып бергенде, ал жердеги эркек аттуунун баарын кылычтап кырып сал. Кудай Теңириң колуңа салып берген душманыңдын шаарындагы аялдарды, балдарды, малды, болгон дүнүйөсүн алып пайдалан. Ал элдерге караштуу эмес, сенден өтө алыс жайгашкан шаарларды да так ушундай кыл. Ал эми Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан мына бул элдердин шаарларында жашаган адамдардын бирин да тирүү калтырба. Кудай Теңириң буйругандай, хеттиктерди, аморлуктарды, канаандыктарды, перездиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды кырып сал. Алар силерди өз кудайларына табынуу учурунда кылган жийиркеничтүү иштерине үйрөтпөш үчүн, Кудай Теңириңердин алдында күнөө кылбашыңар үчүн аларды кырып салгыла. Эгерде бир шаарды басып алыш үчүн курчоодо көпкө кармап турсаң, анда жемиши желе турган дарактарына тийбе. Аларды кыйба, анткени талаадагы дарактар сенден качып жашынгыдай адам эмес. Өзүң билген, жемиши жегенге жарабаган дарактарды гана кыйып кулатсаң болот. Алардан сени менен салгылашып жаткан шаарларга каршы чептерди курсаң болот. 5-китеп 106-забур. Теңирди даңктагыла, анткени ал жакшы, анткени анын ырайымы түбөлүк. Душмандын колунан Теңир өзү куткарып алгандар ушинтип айтышсын: Кудай аларды чыгыштан батышка, түндүктөн түштүккө чейин жаткан өлкөлөрдөн чогултту. Алар чөлдө, эл жүрбөгөн жолдо адашып жүрүп, эл отурукташкан шаар таба алышпады. Ачка болушту, суусашты, алардын жаны алсырады. Бирок алар кыйналганда Теңирге кайрылышты. Ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды. Аларды эл отурукташкан шаарга жеткириш үчүн түз жол менен алып барды. Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын. Анткени ал суусагандын суусунун кандырды, ачка болгонду насип менен тойгузду. Алар кайгы менен темирге кишенделип, караңгыда, өлүмдүн сөлөкөтүндө отурушту. Анткени алар Кудайдын сөздөрүнө моюн сунбай коюшту. Эң жогорку Кудайдын эркин барк албай коюшту. Теңир алардын жүрөгүн оор жумуш менен баш ийдирди. Алар мүдүрүлүп жыгылганда жардам берер эч ким болгон жок. Бирок алар кыйналганда Теңирге кайрылышты. Ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды. Теңир аларды караңгы туңгуюктан жана өлүм сөлөкөтүнөн куткарды. Аларды байлаган кишендерди талкалады. Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын. Анткени ал жез дарбазаларды талкалады, темир торлорду сындырды. Акылы жоктор өздөрүнүн мыйзамсыз жолдору үчүн, жалган иштери үчүн азап тартышты. Алардын жаны ар кандай тамактан жийиркенип, өлүм дарбазасына жакындап калышкан. Бирок алар кыйналганда Теңирге кайрылышты. Ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды. Ал өз сөзүн жиберип, аларды айыктырды, аларды өздөрүнүн көрүнөн куткарды. Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын. Ага мактоо курмандыгын арнагыла, анын кылган иштерин ыр менен жар салгыла. Кеме менен деңизге чыккандар, чоң сууларда иш кылгандар, Теңирдин иштерин жана кереметтерин деңиздин тереңинен көрүшөт.
Ал сүйлөгөндө катуу шамал болуп, анын толкундарын бийик көтөрөт. Алар асманга чейин көтөрүлүп, деңиздин түбүнө чейин түшүп турат. Кыйынчылыкта алардын жаны эрийт. Алар мас кишидей тегеренип шалакташат. Ошондо алардын бүт акылмандыгы жоголот. Бирок алар кыйналганда Теңирге кайрылышты. Ошондо Теңир аларды кыйынчылыктарынан куткарды. Ал бороонду тынчтандырат. Ошондо толкундар басылат. Ошондо алар толкундун басылганына кубанышат. Теңир аларды өздөрү каалаган кеме токтоочу жерге алып келет. Теңирди ырайымы үчүн, адам баласына көрсөткөн керемет иштери үчүн даңкташсын. Аны элдердин жыйынында даңазлашсын. Аны аксакалдар жыйынында даңкташсын. Ал дарыяларды чөлгө айландырат, суу башаттарын кургактыкка айландырат. Түшүмдүү жерди, ал жерде жашагандардын ыймансыздыгы үчүн шор жерге айландырат. Ал чөлдү көлгө айландырат, какшыган жерди суу башаттарына айландырат. Ал жерге ачы жылаңачтарды отурукташтырат. Алар ал жерге жашоо үчүн шаар курушат, талааларга эгин айдашат, жүзүмзар отургузушат. Жүзүмзарлар аларга мол түшүм берет. Кудай аларга батасын берет. Ошондо алар сан жеткис болуп көбөйөт. Алардын малы да азайбайт. Алар азайышты. Алар эзүүдөн, кыйынчылыктардан, кайгыдан кырылышты. Ал төрөлөрдү уятка калтырып, аларды жолу жок чөлдө адаштырып таштайт. Жакырды болсо, кыйынчылыктан куткарып, укум тукумун коро-коро койлордой көбөйтөт. Адил адамдар муну көрүп кубанышат. Ал эми ыймансыздар ооздорун басышат. Ким акылдуу болсо, ал муну байкайт жана Теңирдин ырайымын түшүнөт. 47-бөлүм. Бабылдын кызы, эркек көрөлүк кыз. Жерге түш, топуракка отур, жерде отур. Казимдердин кызы, падыша тагы жок. Мындан ары сени назик жана бай деп аташпайт. Жаргылчакты алып ун тарт. Жабууңду алып таштап, этегиңди көтөр, тизегиңди ач. Дарыядан кечип өт. Сенин этиң ачылат, атүгүл абийириң да көрүнүп калат. Өч алам, эч кимди аябайм. Биздин куткаруучубуз Теңир. Анын ысымы Себайот, Ысрайылдын ыйыгы. Казимдердин кызы унчукпай отур. Караңгыга кет, анткени мындан ары сени падышачылыктардын ханышасы деп аташпайт. Мен өз элиме каардандым, өз мурасымды кордоттум, аларды сенин колуңа салып бердим. Сен аларга ырайым кылган жоксуң, каарларга өзүңдүн эң оор моюнтуругуңду салдың. Сен түбөлүккө ханыша болом дегенсиң, бирок аны оюңда элестеткен жоксуң, андан кийин эмне болорун ойлогон жоксуң. Бирок азыр мунук, эрке, камырабай жашаган өз жүрөгүндө мен элемин, мага тең келген эч ким жок, мен жесир болуп отурбайм, балдарым өлбөйт деген кыз. Күтүлбөгөн жерден бир күндүн ичинде сага экөө тең келет. Балдарыңдан ажырайсың, жесирлик башыңа түшөт. Сыйкырчылыкты көп кылганыңа карабастан, сыйкырчылыгыңдын чоң күчүнө карабастан, алар сенин башыңа жетишээрлик түшөт. Анткени сен өзүңдүн жаман иштериңе таяндың. Мени эч ким көрбөйт дедиң. Акылмандыгың менен билимиң сени жолдон чыгарды. Жүрөгүңдө мен элемин, менден бөлөк эч ким жок дедиң. Ошондуктан башыңа алаамат түшөт. Анын кайдан келерин билбейсиң. Башыңа мүшкүл түшөт. Сен аны болтурбай кое албайсың. Сенин башыңа күтүлбөгөн жерден бүлгүн түшөт. Сен ал жөнүндө ойлогон да эмессиң. Эми сен жаш чагыңдан бери кылып келе жаткан сыйкырчылыктарың менен, көп сандаган көз байлоочулуктарың менен кала бер. Балким ошолордон пайда табарсың. Балким туруштук бере аларсың. Сен өзүңдүн кеңешиңдин көптүгүнөн чарчадың. Асманды байкоочулар, жылдыз саноочулар, жаңырган ай боюнча алдын ала айтуучулар келип, сени башыңа түшө турган нерседен куткарышсын. Мына, алар самандай. Аларды от күйгүзүп кетти. Алар өздөрүнүн жанын жалындан куткара алышкан жок. Жылынууга чок да калган жок. Кактанып отурууга от да калган жок. Жаш кезиңден бери сен ким менен иштешип, ким менен соода сатык жүргүзүп келсең, ошолор сен үчүн ушундай болуп калышты. Ар ким өз тарабына илкип басып кетти. Сени эч ким куткарбайт. 17-бөлүм. Жети чөчөк кармаган жети периштенин бири келип мага мындай деди. Бери жакын кел. Мен сага көптөгөн суулардын үстүндө отурган, өтө бузулган аялдын үстүнөн болгон сотту көрсөтөм. Ал аял менен жер үстүндөгү падышалар бузуктук кылышкан. Ал аялдын бузуктугунун шарабына жер үстүндө жашагандар мас болушкан. Анан ал мени рух аркылуу чөлгө алып барды. Ошондо мен кып-кызыл жырткычтын үстүндө отурган аялды көрдүм. Жети башы 10 мүйүзү бар ал жырткыч Кудайды жамандаган ысымдарга толо эле. Аялдын кийими кочкул кызыл жана ачык кызыл кездемеден, жасалгасы алтындан, кымбат баалуу таштардан жана берметтен эле. Ал колуна жийиркеничтүү нерселерге жана өзүнүн бузуктугунун ыплас иштерине толгон алтын чөйчөк кармап алыптыр. Анын чекесинде бир ысым жазылуу эле: жашыруун сыр,
Улуу Бабыл жер үстүндөгү бузулган аялдардын жана жийиркеничтүү нерселердин энеси. Мен бул аялдын ыйыктардын жана Ыйсанын күбөлөрүнүн канына тойгонун көрдүм. Аялды көрүп мен аябай таң калдым. Ошондо периште мага мындай деди: эмнеге таң калып жатасың? Мен сага бул аялдын жана аны көтөрүп жүргөн 7 баштуу 10 мүйүздүү жырткычтын жашыруун сырын айтып берем. Сен көргөн жырткыч мурун бар болчу, азыр жок. Ал түпсүз туңгуюктан чыгып кыйроого учурайт. Жер үстүндө жашагандардын ичинен ысымдары дүйнөгө жаралгандан тартып эле өмүр китебине жазылбагандар мурун бар болуп азыр жок болуп кеткен жана келе турган бул жырткычты көрүп таң калышат. Бул жерде акылмандык керек. 7 баш аял отурган 7 тоо, ошондой эле 7 падыша. Алардын 5өө кулаган, бирөө турат, бирөө али келелек. Ал келгенде көпкө турбайт. Мурун бар болгон, азыр жок болгон жырткыч 8-си. Ал 7өөнүн бири болуп кыйроого учурайт. Сен көргөн 10 мүйүз 10 падыша. Алар өздөрүнүн падышачылык бийлигин алышы элек, бирок алар падыша катары падышачылык бийликти жырткыч менен бирге 1 саатка алышат. Алардын ой максаты бир. Алар өздөрүнүн күчүн жана бийлигин жырткычка өткөрүп беришет. Алар козу менен согушушат, бирок козу аларды жеңет, анткени ал теңирлердин теңири, падышалардын падышасы. Анын жанындагылар чакырылгандар, тандалгандар жана ишенимдүүлөр. Анан периште мага мындай деди: сен көргөн бузулган аял отурган суулар адамдар, элдер, уруулар жана тилдер. Сен көргөн 10 мүйүз жана жырткыч бузулган аялды жек көрүп талап тонойт, жылаңачтайт, анын этин жеп өзүн өрттөп жиберет. Анткени Кудай алардын жүрөгүнө өзүнүн каалоосун аткарууну, өзүнүн ушул каалоосун аткарууну, Кудайдын сөзү аткарылганга чейин алардын падышачылыгын жырткычка өткөрүп берүүнү салган. Сен көргөн аял болсо жер үстүндөгү падышалардын үстүнөн бийлик жүргүзгөн улуу шаар.